Биздин элибиз окумуштуудай биримдиктигин көрсөттү да. Ошондой эле кайрымдуулугун көрсөттү. Бир муштундай болуп түйүлө алды деп айтсак болот да. Бул бүт дүйнөгө белгилүү болду. Өзгөчө мына түрк тилдүү элдер, мына казактар, өзбектер, азербайжандар, түрктөр кыргыз элине ушунчалык мындай урмат сый менен мамиле кылып атышат да. Биз буга албетте абдан сыймыктанабыз. Бирок ошо менен бирге бир терс көрүнүштөрдү да көрүп атабыз да. Алсак мына батыштын ушул гранттарына жашашкан, иштешкен энпочулар бул согушту Россия уюштурду деген жалган маалыматтарды таратып атышат. Булардын көздөгөнү ошо Кыргызстан менен Россияны кармаштырып, ушундай ортосуна чок жаккысы келип атышат да. Ошондой эле айрым бузукулар Кыргыз элинин өз ичиндеги ынтымакты бузганга аракет кылып атышат. Алсак мына Равшанбек Сабировду Тажик улутундагы болгондугу үчүн кызматтан кетиш керек, Кыргызстандан кетиш керек дегендей чагымчыл сөздөрдү айтып атышат. Бул чыныгы чоң чагымчылдык болуп эсептелет. Кыргыз эли мына мурун Совет учурунда 70 жыл кийин эркиндик 30 жылда дагы өзүнүн айкөлдүгүн дайыма көрсөтүп келген. Эч качан өзүбүздүн жарандарыбызды сен башка улуттансың деп кубалаган эмес. Мына ошол биздин кадыр баркыбызды ошо айрым бузукулар дүйнө жүзүндө мындай бир беделибизди түшүргүсү келип атышат да. Ошондуктан мен андай бузукуларга айтып эскертип кетер элем. Мындай чагымчылыгыңарды, бузукучулугуңарды токтоткула. Равшанбек Сабиров бул Кыргыздын мыкты мекенчил инсаны. Мен аны 20 жылдан ашык жакшы билем. Ал дайыма ушул өзүнүн элге жардамын биринчилерден болуп берип келет да. Мына 2 жыл мурун ковид пандемия учурунда эң биринчилерден болуп абдан чоң жардам көрсөткөн. Мына ошондуктан мындай эл өзүбүздүн ичибизден бөлүп бузуп жарууну токтоткула деп мен ошо бузукуларга кайрылып кетер элем.